Жашообузда биздин бул жашоонун маанилүүлүгүн жана кадыр баркын бизге дагы да тагыраак, дагы да тереңирээк түшүндүрүш үчүн пайгамбарлар аркылуу Кудай Таалам жаратканыбыз бизге жол көргөзүп, диндерди жиберип турган. Ошол диндерди жиберүү аркылуу бизге бул жашоонун маани маңызын ибадаттарга бизге пайгамбарлар басым жасап жол көргөзгөн экен. Ошол пайгамбарлардын бизге жол көргөзүү, бизге максаттарыбызды, бизге жашоонун маанилүүлүктөрүн айтууларынын арасында ибадат деген тема маанилүү биздин жашообузда бир орду бар. Ошол ибадаттар алымдарыбыз айткандай фундаменталдык же болбосо өзөктүк бир негиздерге куралат деп айтат. Алар кайсылар десек, ибадат дегенде жалпы эле ибадаттардын өзөктүк же болбосо фундаменталдык негиздери бул акыйда деп айтышат. Ишенимге негизделиш керек ибадаттар. Андан кийин максат болуш керек деп айтат. Максат эмне десек, булар тазалык деп айтат. Тагыраак айтканда, ибадатты кылганда биз тазаланышыбыз керек экен. Андан кийин үчүнчүсү эмне десе, ибадаттарды кылганда бул ибадаттар бизге мөмөнү бериш керек экен. Алар эмне десе, ар бир ибадатты кылган адам бул мөмөсү тынчтык дейт, тынчтыкка жетиш керек экен. Бул нерселердин баардыгын чогултуп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ибадаттын даамын татуу деп айтат. Ибадаттын даамын татуу ушул үч нерсеге байланыштуу экен. Куранда Алла Таалам ишарат кылып, иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар дейт. Албетте намаз маселеси же болбосо ибадат качан ибадат болгондо ушул азыркы үч нерсе менен толукталып бүтүлгөндө анан кийин адам баласы же болбосо биз мусулмандар ибадаттардын даамын тата баштайт экенбиз. Андыктан биз өзүбүздүн динибиздин ичиндеги айрыкча ибадаттарга биз тереңирээк же болбосо жашообузда ошол нерселердин маанисин же болбосо даамын татайлы дей турган болсок, ошол тереңирээк кирген аракет кылышыбыз керек. Ал нерсе эмнеден башталат десек, ошол азыркы айтып өткөн эң негизги фундаменталдык түшүнүктөрү кайсылар? Алар акыйда, ишеничке байланыштуу. Тагыраак айтканда, ошо диний ишеничтерге маани берүүгө аракет кылайлы. Андан кийин максат эмне? Ибадаттардан максат. Андан кийин мөмөсү, ошол нерселердин баардыгын биз көзөмөлгө алып, баардыгына маани бере турган болсок, ошол ибадаттардын биздин жашообуздагы даамын татканыбыз ошол болот.